2030 жылга чейин түзүлгөн стратегия деп атпайсызбы, мамлекеттик стратегия. Ошо сиз 2030 жылдагы натыйжаны кандай көрүп атасыздар жыйынтыкты? Бул коррупциянын деңгээлин түшүргөнгө таасир берүүчү факторлор бар. Бул биринчи өлкө жетекчилигинин мындай бир эрки. Ал эркти биз көрдүк. Биздин урматтуу президентибиз ушу талапкер кезинде айткан чоң багыттарды белгилеген. Ошол багыттардын бири бул кылмыштуулук менен жана коррупция менен күрөшөм деген. Анан президент болуп, Алланын колдоосу менен, элдин колдоосу менен келгенден кийин биринчи эле тапшырма берди прокуратура, укук коргоо органдарына. Эл ажоосун ошо саясий эркин көрүп, калган мамлекеттик органдар, чиновниктер өздөрүнөн өзү тазаланып, анткени президенттен үлгү алып, президент айтпады, мен таза болуп берейин, анан калганыңар да таза болгула деп. Ошол нук менен келип, азыр бүгүнкү күндө мына экинчи фактор айлык акы. Айлык аз дешчи да. Бүгүнкү күндө ошол эле сот органдарынан баштап мына сүйүнүп атат биздин ардактуу мугалимдер, биздин врачтар, Маданият өкүлдөрү. Жакшы маданият өкүлдөрү машина алып атышат, үй алып атышат, айлыктары Кудайга шүгүр. Башка жакта ааламдашы болуп, мындай бир айтканда согуштар жүрүп атса, бизде Кудайга шүгүр, Кудайым колдоп турат Кыргызстанды. Анан биздин президентибиз өзү баш болуп, эс албай, күнү түнү иштеп, үлгү көрсөтүп, калган мамлекеттик органдарга тийиштүү тапшырма берип, тийиштүү координацияны жүргүзүп, ошонун жыйынтыгы менен бүгүнкү могу ийгиликтерге биз жетип атабыз. Анан экономика жакта мына канча деген иш орундар ачылып атат, мекемелер ачылып атат, жолдор оңдолуп атат. Мына туризм жаатында Ала Тоо резорт, мына Кытай-Кыргыз темир жолу, ушуга окшогон факторлордун баарын эл көргөндө мамлекеттик бийликке ишеним пайда болот да, анан эл дагы ыраазы болуп, батасын берип, ошол эле биздин жарандык коом неге чыгып кыйкырат, неге чыгып арызданат, анткени ошо жеринде бийлик иштебегенде жарандык коом айтып анан жериндеги жергиликтүү бийлик чечпесе анан борборго келет. Мына бизге президентке, түз эле президентке киргиз, президентке жолуктур деген киши көп. Анан биз алар менен иштейбиз. Биринчи тийиштүү прокурорго барыңыз. Анан жыйынтыктарды беришибиз керек. Убактыбыз бүтүп калыптыр.